Себеби ата-эне кечке ата-эненин балдарын багам деп байкуштар. Эртең менен эрте чыгып кетет, кечинде келет. Кечинде келгенде де жөнө турбай. Саз Instagram, YouTube, Google, ардекеге кирет, балдар менен сүйлөшпөйт. Ошон үчүн булар такыр башка алам, булар такыр башка алам болуп калат. Мына бүгүн Россияда болуп аткан проблемалар. Өзүнүн нянкасы менен кетип калып атат. Нянка апасы менен. Телевидениеде берип атпайбы? Талаш болуп, ата-энеси сотко берип жана нянкасын. Мен баламды башын айлантып алып кетип атат кыздарымы деп. Кызын деле баласын деле сотко берип. Ана сот болот да. Жана ыйлайт нянкасы. Мен эчтеке деген жокмун. Болгону ушу 20 жыл өмүрүмдү арнаптырмын. Окутуп чокуттум. Студент болуп үйлөнгү чөктүм, мен тамагын апарчумун. Кээде мектебине чейин барып, кайра мектебинен алып келчүмүн. Кээде ушу ачка калып калбасын деп, жылытма эмес, жаңы тамактарды апарып берчүмүн. Экөөбүз кошо сүйлөштүк, темаларды сүйлөштүк. Мындай балага тийишиң керек кыз болсо. Эркек бала болсо мындай аял алышың керек деп кыздарга чейин мен сунуш айткам. Ана кет апаң ата-энеңе десем, болбой келип алсам эмне кылайын мен? Дейт экен, ана жана балада айтат экен. Мен ушу нянка апамдын жанында өзүмдү комфорт сезем. Ата-энем билбей, булар биз менен эсептешкен дагы эмес. Деген проблема. Ошол проблема эртең бизге да келиши мүмкүн. Ошон үчүн энеден өткөн садик, энеден өткөн нянка жок экен өз балага. Мына мен кемпир чалдын колунда чоңойгом. Чоң атам менен чоң апама жагыныш үчүн ата-энемди айтчумун да, кеткиле, качан кетесиңер деп. Десем чоң атам баягы балбан киши болчу, 110 килограмм, здоровый киши болчу. Көрдүңөрбү? Силерди кет деп атат деп. Бир ичимен эзилчим да заман. Кыйналчым. Ушул уруп сабап туруп алып кетип калса экен дечим. Анан кетет да экөө, кырдан ашып кетишчү. Анан тамды чоң атама көрүнбөй чыккан киши болчумун, бирок мени балким байкайт дейм. Анан алар мени байкаган жок деп бекинип чыгып алып, кырдан ашып көрүнбөй калганча тамдын бурчунда мунунтуп алып карачым да, бир жактан эки көзүмдү чыгарсам көрүп кала тургансыз, бир көзүмдү чыгарып алып карачым да, ыйлап отура берчүмүн көрүнбөй калганча. Анан арык болчум. Ана чоң атам эсептей берчи кабыргам. 1, 2, 3, 4 жамал киши балбан киши болгон. Сагын кандай чатагы бар. Эң негизи өзүнүн небересин же дейт, иш дейт, баарын беришет. Чоң ата чоң ошондой го өзү. Анан бир күн анан кийин 3-класска барып калдым. Коридордон эшиктин алдына туткасын ачайын деп барып эле кайра токтоп калам. Ушу айта албайм да. Ар ким өзүнүн ата-энеси менен болуш керек деген сөздү айта албайм. Мунун барып эле кайтам. Бир 2 ай, 2,5 ай репетиция кылдым ушуну. 3-классмын. Эң акырында анан болбой. Мам турунан кирип туруп эшикти карап ачып туруп эле кирип барып кебетесине да карай албайм. Мынакты карап алып. Ар ким өзүнүн ата-энеси менен болуш керек экен дедим да. Эмне болду? Ушинтип сүйлөтү, деп. Ошол. Бизди ким багат? Тетиги балаңар багат. Мен аны багам. Ошон үчүн ар ким өзүнүн ата-энесин болуш керек. Карай албайм деп, мыяк карап атып. Бар кете бер дегенде. Капастын ичинде жаткан жаныбарды, тала жаныбар. Кое бергенде кандай сүйүнүп качат. Ошондой сүйүнүп качтым да, ата-энени көздөй. Сүйүнүп барып алып, аякка барсам, аларда жакшакай тозу болбой, баягы адатта. Кеч бүгүн кирип калды. Бүгүн киришче эле кетип калышым керек эле да. Ылдый качан кетесиң деп атпай алар. Өйдөн кийин ана ылдый куйдап койчуп да. Ылдый куйда чоң атам чоң турсун. Ылдый качан кетесиң деп. Анан мен болсом тутарандым ошол жерден. Мени эмне багып алгансыңарбы депчи. Көз башым акшындап. Ылдый барсам, ата-энеңди таап алдыңбы деп атат аныңар деп калды. Бияка келсем болсо силер ылдый качан кетесиң дейсиң деп калды. Бир маалда эле атам менен апам сүйүнгөндөн ордунан атып тура калып, айналайын бала, муну сениң да. Кааласаң бияка жата бер. Өзүң билесиң. Деди эле төркүгө кирип алып туруп, балышты кучактап алып жастыкты. Ушундай бир рахаттанып уктадым го таңда. Түрлөп тамак бербесе дагычы, ата-энеңдин жанында нан, чай ичсең дагы рахат экен да бул. Ар ким өзүнүн ата-энеси. Бизде эмне үчүн эгоист өзүнчө болуп калып атат? Баягы сонун бир эненин айтканын билем да. Баланы таптыңарбы? Эми бакканы да билгиле деп өзүнүн мойнуна илип коюш керек экен деп. Бала чаканы чоң ата чоң апасына берип кой, ошон үчүн уруш талаш көп болот экен. Экөөнүн убакыт келен да. Убакыт келен болот экен да, бири-бирин аңдып отура берет экен. Эмне кечиктиң, эмне эрте келдиң? Каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң? Ошо менен хайбай, төкмө төгүш, терме териш, жамак жамашмай баары болот экен ошол жерде. Бала болсо, бала уруш талаш болуп кетет эми.
Болып кеткенден ана баланы көргөн элдиришет экен. Карасаң апасына окшошуп турган десе, "О, тири сага окшошуп турбайбы?" деген. Эзилишип ошо бала аркылуу жашоо соңун кетет экен. Ошол үчүн жана Куранда айткан ошол экен. Айыл эркек эле жаратпастан тынчтыкты, анан кийин жүрөк сүйүн, анан мээримдүүлүктү отпайбы? Мээримдүүлүктү бир гана бала чака алып берет. Сөзүм ушу менен жыйынтыктап баштайын. Демек, бала чаканы күткөндөн кийин сөзсүз түрдө өз ата-энеси багыш керек экен. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Кимде ким эне менен баланын ортосун ажырата турган болсо, 5 менен ал адамдын ортосун ажыратат деп айта алам. Ошол үчүн ата-энеңдин кебетесин тиктеген деле өзүнчө бир рахат бар. Ошол үчүн айтат, кээ заиф алыс хадистерде келет, кимде ким атасы менен апасын мынтип эзип карап койсо, Меккеге барып келгенден умрачынын сообун алат деген. Бүгүнкү күндө тиктемектесин үнүн укканда титиреп кетип атпайбы кээ балдар. Бүт ошо талим тарбия берилбегендиктен. Ошол үчүн ыйман адеп бериле беш керек экен. Жана кухняда күлүп жайнап чай ичкенди үйрөтүш керек экен. Пайгамбар хадис бар, кухняларга иниңиздер ушуларды. Жылмайып садака хадис. Анын тушуна таластын Кытай урусунан чыккан жеңи жок атабыз бар, төкмөчү. Ошо жеңи жок атабыз сиздерден чыккан Арыстанбек Бойлошул атабыздын батасын алган киши ал. Ошол кишинин керемет сөзү бар экен. Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы? Адамдарды жашарткан күлкү болот турбайбы деп. Өңү деле серт адам деле, өңү серт адам деле. Өңү суукту айтпайт адамды билесиздер да. Өңү серт адамды деле күлүүсө жашага көрүнүп кетет көзгө. Ошо күлүп жайнап, кайната кайнаса мына күлүп жайнап эле чай кызматын ота берсе эле 3-4 балалы болгончо келиндер. Акырында кайненем эмне кылат экенсиздер? Кечке эле сурай бересиң менден, өзүң деле билип калдың кайнанам балам. Жайлай бер нар жагы. Тейлей бер деп.